балаңыз томпок, еттүү, сүттүү, сонун болуп, семиз болуп, томпошка болуп, красавчик, красавица болуп чоңойсун десеңиз, 3 нерсени бербеңиз. Биринчиден сосиска, колбаса. Бала жакшы көргөн нерсе сосиска, колбаса бүгүн көп жейилет, бирок билесизби, ал арыктатат, ал оору чакырат, баланы кыйнайт. Неге балам себепсиз температура сууду ичсе, температура сонун жерде жашаса, ыстык жер, сонун кийим, неге ооруй берет десеңиз, ушу жеген нерсесине караңыз. Адамда 90% бүгүн жеген, ичкен маселесине байланыштуу болуп калды мекендешим. Ал эми экинчи бербешиңиз керек болгон чипси бербеңиз. Үчүнчү бербешиңиз керек болгон таттуу суулар. Таттуу суулар бүгүн 100% натурал сок деп шаптоолун чоң кылып, персиктин сүрөтүн тартып коет. 10% табигый болбой калды мекендештерим. Кытайдын химикаты бүгүн тыгылып калды. Бүгүн иш кылгандар өзүңөр айтсаңар, дыйкандар өзүңүздөр айтсаңыздар, бүгүн гиляс көчөтүгө мисалы канча жолу химикат дарыларды себесиздер. Мисалы ачык болушубуз керек да, туурабы? Дарыз эккендер өзүңөр айткылачы. Дарызга бышканга чейин канча химикат дары себесиңер. Мисалы үчүн, эми ошол нерселер ошончо химикат болуп атса, Кытайдан туз кирип келип аткан нерселерден эмнени күтөбүз биз?